Мен Махабат Эргешевна, мыйзам аябай мындай туура мыйзам деп ойлойм, бирок менде бир-эки суроо именно ушу Минсоцтруктун өкүлдөрүнө берет элем да. Мисалы билим берүү системасында ушу мектептерде түзүлгөн попечительский, родительский советтер, фонддор боюнча ызы чуулар көп, анткени деген мекемелердин жетекчилери өзү каалагандай адамдарды попечительский советке тандап алышат экен. Азыркы учурда ошол попечительский советтин өкүлдөрү кандай немеден негизде тандалат да, кантип уюштурулат ошол? Азыркы сиздер жооп бересиздерби? Өздөрү жооп берсин. Өкүлдөрү жооп бериңиздер. Кандай механизмдер бар? Бул попечительский советтер боюнча бул мектептерде карасак, ал мектептердин ичинде попечительский советтер түзүүдө ошол эки государственный муниципальный учреждениялар ошол экилерде урам бекитет. Жанагы попечительский фонддордуку жанагы некоммерческий организация калкалы ошо некоммерческий организация негизинде алар өзүнчө попечительский совет болуп атат. Эгерде жанагы колледждерди, вуздарды карасак, вуз тарабында Министерство образованиянын алдында өзүнчө бир комиссия курамы түзүлгөн. Ошол комиссия курамы баягы средства массовой информации объявление берип, анан ошол эки составтарды карап бекитет. Колледждердикин болсо, бул гос колледждердикин ошо Министерство образованиянын алдында комиссия ошол эки составын бекитет. Конкурстан өткөн адамдарга одобрениени ким берет? Бул комиссияда Министерствонун алдында комиссиянын составында курамында 11 киши бар. Ошол 11 киши 11 кишинин кайсы жеке менчик компаниялардан болобу же бул мамлекет бүт эле силердин мекемеңерден болушабы? Бул тарабынан тиги жана жобо иштелип чыгыптыр. Ошо жобонун негизинде ага кимдер берет? Частный бизнес тарабынан билими бар, ар кандай жана студенческий движениялардан өзлөрүнүн ар кандай каалаган жаран ошо бергенге акысы бар. Ошол экилердин негизинде комиссия карап, ар бир кандидатты карап турган курамын бекитишет. Рахмат. Махабат Эргешевна, экинчи эмени ачсаңыз, беренеде деген совет в праве деп мен орусчасын окуп берейинчи. Совет в праве оказывает содействие в развитии и укреплении материально-технической базы, питания, медицинские услуги. Бул эмнеге буну киргизип атасыздар? Тактап жазып атасыздар да, бул эмнеге кирип атат? Бул жерде ошол экинчи пунктунда биринчи социалдык чөйрөдөгү мекеменин ишин жакшыртуу жана билим берүү, маданият, социалдык коргоо жана саламаттык сактоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү деп бул пункту бар. Биз ошого кошумча ошого биз бир эле Бул эме спонсорский помощьты мындай мыйзамдаштырып атасыздарбы? Бул эмнеге кирип атат да? Мен ошону жалпы түшүнүк болсун да, коллегалардын да ортосунда. Бул жерде ошол жанакы жогору айтылган жактарга уюштурууда биз көмөктөшсүн деп атабыз. Ошолордун уюштурууда өздөрүнүн ойлорун айтышсын, өздөрүнүн сунуштарын берсин, пикирлерин айтышсын, ошолордун ойлорун эске алсын деп атабыз. Негизи бул спонсордук жардамды мыйзамдаштырып атасыздарбы? Жок, бул жерде тескерисинче ушул көзөмөлчүлүк кеңештин укуктарында көрсөтүлгөн, алар бюджеттик эмес каражаттарды натыйжалуулугун кароого укугу бар, бирок бюджеттен келген акчага уюштурулган социалдык төлөөлөрдү жана тамак аш уюштурууну буларга укугу жок экен да. Эч кимдин укугу жок, бир гана министерствого гана барганга укугу бар экен, башка эч бир адамдар аралашканга укугу жок экен. Бирок ошол эле кезде бир эле спонсор эмес, ушул бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарындагы жактагы ушулар бир көзөмөлгө алса деп атабыз да, биротоло комплекстүү түрдө. Ошол мен экинчи суроом болчу да, бюджеттик расходторду көзөмөлгө алганда буну деген азыркы попечительский совет карабай жатабы? Эмнеге тактап киргизип атасыздар да? Попечительский бул жак жазылып турат, бюджеттик эмес каражаттарды деп жазылган да алардын укугунда. Биз ошо бюджеттен келген каражатка уюштурулган ушул төлөөлөрдү дагы мындай караганга укук берип атабыз. Эмнеге счетный палата текшергенде мындай решениялар аткарылбай жатабы, же булар деген коррупция көбөйүп кеттиби, же баш ийбей жатабы деген суроо болуп атат да. Ошо эмнеге мындай мыйзамды тактатып киргизип атасыз да? Максат, негизги биздин максатыбыз бул жерде ошол акчаны кайдан келди, кайда кетти, ошол акча сметасын, акчасын санабай, биз сапатын текшерсин деп атабыз. Сапатын, мисалы үчүн социалдык төлөөлөрдөгү, мисалы жабык стационардык социалдык мекемелерде, бул балдар үйүндө, карлар үйүндө жана мектептерде ошол бюджеттен канча акча бөлүнүп, тамак аш уюштурулса,
социалдык төлөө болсо ошонун сапатын гана карасын деп атабыз. Биз ошонун акча каражаттын суммасын эмес, сапаттарын, ошол төлөөдөгү сапаттарын карасын деген укугун берип атабыз. Минсоцтруд ушул 5 статьяга сиздин оюңуз кандай? Полномочия советыга контроль за исполнение сметы расходов бюджета дегенге оюңуз кандай? Силердин ой пикириңер? Эльвира Жаргалбековна, Макулсыңарбы, каршысыңарбы? биз өкмөт буга каршы деле эмес, себеби бардыгы ачык айкын деп биз мына азыркы күндө биздин министрлик боюнча биз булар вне бюджетный жана спонсордук донорлордон келген помощьтарды булар акт менен акт приемка менен принимать этишет биздин стационардык мекемелер. Анан бизге ай сайын корпоративдик информациондук система аркылуу бизге ай сайын отчет беришет. Жок, сиз статья 5 статьяны ачсаңыз, жазылып турат. Контроль сметы расходов бюджетных средств. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Макулсыңарбы? Биз Вне бюджетный эмес, а именно бюджетный средстволарды келип кошо текшеришет деген сөз да, контролдошот. Ооба, контролдошот деген себеби мындай негизги бул эме дайыма Макулбу, каршыбы? Ошону айткыла да. макулбуз. Каршы эмессиздер, э? Все, анда мыйзамды колдойм. Рахмат.